Namaz 52. Muaviya radiyallahu anhudan rivayat. Men Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын қиямат күнү азанчынын мойну эң узун болот деп айтканын укканмын. Muaviya radiyallahu anhudan rivayat. Men Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын қиямат күнү азанчынын мойну эң узун болот деп айтканын укканмын. Муслим. Түшүндүрмөсү. Алымдар бул хадиске ар кандай түшүндүрмө беришет. Оболу адамдар азанчынын үнүн угуп мечитке келишкендиктен алар азанчынын жактоочулары, башкача айтканда, аны ээрчигендер катары эсептелинишет. Азанчы алардын башчысы катары саналат. Башчы деген жетекчи, башкаруучу болгондуктан анын мойну узун болууга тийиш. Анткени анын башы даана көрүнүп турушу керек. Экинчиси, азанчынын сыйлык, сооптору аябай көп болгондуктан аларды кароого умтулуп, мойнун болушунча созуп караганда мойну узун көрүнөт. Үчүнчүсү, азанчынын мойну узун болгондугунун себеби өз кылган амалдарына өкүнбөйт. Ал эми амалына өкүнгөндө мойну шылкыйып, ийилип турууга тийиш. Кайра жаралуу майданында азанчы башка адамдардан айырмаланып туруусу үчүн мойну узун болот. Башка бир аалымдардын көз карашында бул хадистин мааниси кыямат күнү азанчы бейишке тез кирет дешет. Навави